Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 4-июнь 2025 жыл, алдыда түштөн кийинки курс валюталарды көргөзүп беребиз. Албетте өзгөрүү бар. Анда эмесе кеттик. Жетиген доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 30 тыйын, еврода өсүп калыптыр. Рубль 1.103 мына достор. Рубль дагы өскөн. Казак теңгеси 0.1195, түрк лирасы 2 сом 20 тыйын, юань 11 сом 90 тыйын. Шашпай көрүп алыңыздар туугандар. Каналды колдоп, тырс лайктардан базы көрүңүздөр. Балким башка бир туугандар көрүп алмаштырам деп жүргөндөр болсо, себепкер болуп калабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар, дагы көргөзүп беребиз алдыда. Кеттик. Бишкек шаары, Москва, Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен катар турган обменкаларды көргөзүп беребиз. И эки банкты дагы кошуп коебуз туугандар. Достор, сайыз өлтөдө доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом, рубль 1.103. Мына 1000 рубльңиз 1103 сом болот экен, сатсаңыз. Сатып алсаңыз рубльде 1000 рубль 1118 сом болот экен. Манистрим доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 30 тыйын, рубль 1.103, 1000 рубльңиз 1103 сом, тенге 0.1195, лире 2 сом 20 тыйын, фунт 117 сом, юань 11 сом 60 тыйын. Манистримде мына эң жогору ушул жерде болот, ар дайым. Ушул жерден алмаштырсаңыздар болот. Мына жанында болсо ылдыйраак 101ден алып атат. Мына 1000 рубльңиз бул жерде 1101 сом болот. Капитал банкта доллар 87 сом 30 тыйын, евро 99 сом 10 тыйын, рубль 1 экен бул жерде 1.10 тыйын. Мына алып сатуу 1.12 жарым тыйын достор. Плюс доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом, рубль 1.103. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Туугандар, сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен канал автору Данияр болду. Ой пикир, комментарий ачык жаздыңыздар. Рубльды негизи бардыгы сатып алып атат. 1.103. 1000 рубльңиз 1103 сом чогултуп атат. Балким көтөрүлөт ошон үчүн. Банктар иштеп атат экен туугандар. Бир эле банкты көргөзүп бердик. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин. Аба ырайы өтө ысык достор. Ысыкка карабастан сиздерге көргөзүп коелу деп келдик.